дагы жылыга мөмө ала турган. Сузак районунун Мундоз айылынын тургуну Сүйүмкан Атызакованын багбанчылыгы облуста гана эмес, өлкөгө таанылган. 65 жаштагы багбанине 1100 түп кокон гилас багын төптөгөн. Ошондой эле жыл сайын ар түрдүү мөмө жемиштин көчөтүн өстүрүп, сатыкка чыгарып келет. Ал бул багытта 35 жылдан бери эмгектенип, мыкты адис болууга жетишкен. Адамдарга кеңешим баккыгыла. Баккысың аренде адеп жер айдатып, ондай мындай кылбай бир эгесиңер, анан ушу жакшынакай кылып ухотуп койсоңор, карап койсоңор эле бере берет экен. Эч эмесин албай ушу жер семирткичтин эмесин табып, анан убагында дары берип коюш керек. Булар баягы зыянкештер болот экен. Мурда самолет чачып ончо эме кылбайт дек да. Азыр ошо убагында гүлдөйүн дегенде гүлдөгөндөн кийин мөмө пышып атканда бир берсе болду ошо. Анан башка маалда ошо астыга эме берип коюш керек болду. Анан сууну берип коесуң. Бул өзү азыраак суу иче турган нерсе экен. Көп мындай эме кылбай эле коюшат. Жакшы жерге эгиш керек муну. Анан буларды путап туруш керек. Сөзсүз мындай путагын алсаң, анан ал жерден эки тачыктап, жерден дагы экөө мындай чартактап кетер, өтө бийик болбой ошо. Путаган сайын мөмөнү көп ала турган болот. Көчөт өстүрүүнүн сырларын аялдар эмес, көбүнесе жакшы билбеген мырзалар да арбын. Баарын өз нугунда өздөштүргөнүнө кокон гилас, алмурут, шабдалы жана алманын түрдүү сортторунан көчөт өстүрүп, быйылда ушул саамда 10 000 төптөй көчөтү сатыкка чыгарыптыр. Буга чейин бутоо иштеринде өзү аткарып келген багбанине бул өнөрдү азыр үй бүлөсү менен колго алганын айтат. Жолдошум агроном болгон үчүн ошо кызыгып, ошо баарын үргөттү мага. Мага экөөбүз эле кылып жүрдүк баштап. Кийин балдарым чоңойду. Балдарыма, кыздарымды үргөттүм. Балдарыма мулаганды билет, кыздарыма билет. Кийин чоңоюп келин алдым. Келиндерим азыр келиндерим өткөздүм энди, Кудайга шүгүр. Көчөттү кандай шартта тигүү керек? Канткенде ал жакшы өсүп мөмө бере алат. Аны өстүрүүнүн кандай шарттары бар? Бул суроолорду көчөт алган кардарына чечмелеп түшүндүрүп берет. Мындан улам көчөт өстүрүү маселесинде эч бир кардары нааразы болгон эместигин айтат. Жылдын ушул убактарында көчөттөрүн алууга маш болгондор өлкөнүн булуң бурчунан алдырышат. Ушу айылдагыларга да үргөтөм деп айтып атам, айтсам бул кыйын көрөбүз эле, акыр мойну жарып элек. Урук бермекс менин жаным мени үргөтөт. Буга эч кандай эмес, только үргөнүп алса, колдун учу менен эле боло турган эме. Убакыт керек ошо. Убагын эме кылып койсо, бизге убакыт кайсы маалда көбүрөөк кетет. Улаган маалда көбүрөөк кетет, башка маалда. Ушу кадимки эгин кылгандай эле чабасың, суу коесуң, отойсуң, болду. Сүйүмкан эне багбанчылыкты жолдошу Калмурат Атызаковдон үйрөнгөн. 6 жыл мурун күйөөсү оорунун айынан кайтыш болгондуктан 1,5 гектарга жакын аянттагы жерди кароо иштери өзүндө калган. Алардын 2 уул, 2 кызы бар. Бак аралап ал жерде эмгектенген сайын маркум жолдошун эскерип, ушул өнөрдү үйрөткөнүнө ыраазы болуп келерин айтат. Багбан эне ак эмгегинин арты менен эл сыймыгынын ээси, өрнөктүү эне сыяктуу төш белгилерине ээ болгон. Бүбүсара Оразалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.